Вон какая огромная полость. Башка операцияларды эле жасайбыз. Мондай чоң киста болуп кетет. Ичегилерди кысып иштеп алышы мүмкүн. Салам алейкум экендештер. Менин атым доктор Руслан. Мен 25 жылдан бери хирург болуп иштеп жүрөм. Ошонун арасында 15 жыл лапароскопия менен иштеп жүрөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху акбар. Жасаган операциябыз эхинококктомия деп коет. Ошону эхинокок болгон ичегилерде боордо баягы иттен жуккан курт болуп кетет, киста болуп чоңоюп, ошол боордон эметип кысып, ичегилерди кысып иштеп алышы мүмкүн. Эми Сенаметте биз биринчи баштаган операциябыз эхинокок менен баштаганыбыз менен башка операцияларды эле жасайбыз. Боордун операцияларды, анан өттүн таштарын, аппендицит, грыжа болгон кишилердин баарын операциялар керектүү пациенттерге жабарып жасайбыз. Бар гинекологический операцияларды жасайбыз. Баягы миома болгондор, внематочный болгондор. Вон какая огромная полость. Канчалык чоң. Эхинококтун ичинде мондай чоң киста болуп кетет. Ошол кистанын ичинде курттун немелери болот да, жумурткалар болот. Анан ошол курттун баарын чыгарып, өзү негизи боордо болгон ошондо киста полностью немеси менен, оболочкасы менен чыкпайт. Бирок бүгүн Кудайга шүгүр, курттардын баарын алып, мындай кистаны чыгардык. Так что Кудайга шүгүр, эми оорукчаныбыз бат сайып кетсин.